Амансыздарбы, ардактуу кесиптештерим. Бүгүн адаттагыдай эле кайтарым байланыш жасамакчыбыз. Доорубуздун дүйшөнү болгон чыгаан инсан, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон Гапыр Мадаминов агайыбыздын Акыл эмгегинин маданияты деген китебинен билим алуу мугалимдин сөзүнөн башталат деген тема боюнча кайтарым байланыш жасамакчыбыз. Бардык эле сабакта биздин билим алуубуз мугалимдин сөзүнөн башталат. Айрыкча жаңы теманы алуу, өздөштүрүү үчүн мугалим түшүндүрүп сүйлөгөндө кунт коюп угуу керек. Ар бир сабакта сабактын максаты болот. Ал сабактын мазмунуна карап мугалим тарабынан белгиленет. Аны мугалим сабактын жаңы теманын башталар алдында окуучуларга жарыялап айтат. Мисалы, окуучулар бүгүнкү тема бир оңчой жана бир оңчой эмес аныктооштор десек, ал эми биринчи максатыбыз бир оңчой жана бир оңчой эмес аныктооштор тууралуу түшүнүк алабыз. Ал эми экинчиден бир оңчой жана бир оңчой эмес аныктоошторду ажырата билебиз. Ал эми үчүнчүдөн болсо тема боюнча көнүгүү иштөө менен биргеликте сабаттуу жана туура жазганга аракет кылабыз деген сыяктуу максатыбызды так, далилдүү жана жакшы кылып айтып берүүбүз керек. Жакшы билим алгысы келген окуучу ошондой тема максатын билип алып, оюн топтоп мугалим менен бирге сабактын акырына чейин эч нерсеге алагат болбой, мугалимдин оюна ээрчип сабактын аягына жетип барат. Башкача айтканда, теманы түшүнүп, билим көндүм ыкмаларды өздөштүрүп алат. Доскада мугалим иштеген маселе, мисал, карта, схема, таблицага көңүл коюп, берилип, күзөтүп, түшүнүп, өздөштүрүп алат. Ал окуучу үй тапшырмасын да кыйналбай жасайт. Себеби жакшы түшүнгөн. Эртеси сабактан жакшы жооп берип, 5 деген баалат. Ал эми жалкоо окуучу болсо, мугалим сабак тема түшүндүргөндө көңүлү башка жака алагат болуп олтуруп, теманы түшүнбөй калат. Ал үй тапшырмасын да аткарабайт. Андан кийинки темаларды да түшүнбөй калат. Себеби темалар, билимдер чынжыр сыяктуу бири-бирине байланышкан. Бир жерин түшүнбөй калсаң, чынжыр үзүлүп калган сыяктуу билимибиз үзүлүп түшүнбөй, билбей калабыз. Негизинен мугалим сабакта айтып жатканда окуучу эмнелерге көңүл буруу керек? Көңүл топтоп отуруу, экинчиден күзөтүү, үчүнчүдөн уккандарды ойлоо, төртүнчүдөн негизгисин бөлүү, бешинчиден болсо айтылгандарын эстеп калуу, алтынчыдан мугалимдин айткандарын өз экранынан көрүү, жетинчи болсо өз конспект блокнотуна негизги тизмелерин жазып алуу. Сабакта өзгөчө көңүл коюп көрүү төмөнкү учурларда керек. Картадан, таблицадан көрсөткөндө, экинчиден колу менен, жүзү менен көрсөткөндө өзгөчө кароо керек. Үчүнчүдөн болсо айлана чөйрө буюмду көрсөткөндө. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.